Салам алейкум YouTube көрүүчү, Кудай буйруса умра сапарында өтө мыкты инсандар менен маек куруп келатабыз. Ал эми бүгүнкү маек куруудун эң негизги маанилүү адамы бул ар дайым купуя жүргөн, элдерге көрүнбөй жүргөн, дүйнө жүзүнө белгилүү Чубак устаздын жанында жүрүп, айдоочу кызматын аткарып, жанында кызмат кылып жүргөн Жеңиш мырза менен маек курууну чечтик. Деги эле Жеңиш мырза, умра ибадаттарыңыз кандай өтүп атат? Бисмиллахиррахманиррахим. Ошол биринчи бул жерде Дамланын аты аталганынан Дамла тууралуу баштап анан айтып берсем, Дамла менен мен биринчи таанышып калганымда мен биринчи жолу Кадыр түн намазын окугам. Анда 18 жашта элем, студент болчумун, иш издеп жүргөм. Анан Кадыр түндө мен дуа кылгам. Аллахы мага эки дүйнө бактылуу турган жумуш берчи деп дуа кылгам. Ошондо мен ойлойм, Кадыр түндө жана бир убакыт бар, дуалар кабыл боло турган. Ошол дуам кабыл болгон экен. Айыштам себепчи болот Дамланын атасы. Ушундай водитель керек болуп атыптыр, барып көр, сени жактырса алып калат деп. Анан барам, муфтиятка барам. Барганда эле астын ажы тосуп алат биринчи этаждан. Анан үстүнкү этажга алып чыгат. Чубак ажы анан Чубак Дамла менен кирип таанышып калам. Ассаламу алейкум Абдушкур ажы дейм да. Мен ал убакта динден түшүнүгүм жок эле. Ал убакта биз ошо 2009-2008 жылдары Абдушкур ажы менен эле Өзбек ажынын аты аталган эле да. Ошол кишилердин атагы чыккан адамдар эле. Анан кийин эмнеге сен мен Абдушкур ажы деп атасың? Мен атым Чубак деп анан кийин айтат. Анан күлүп калат. Анан сен мени таанысыңбы дейт. Анан ооба мен сизди тааныйм. Мен постоянно залдан келгенде Манас жаңырыгында түз эфирге чыгат эле Чубак ажы 2008-ден баштап. Анан ошондо мен көрүп калчумун, аябай мага суроо жоопторго жооп берген жакчы. Анан мен сизди ушинтип таанып калган, Манас жаңырыгында постоянно сиз чыгып жүрөт элеңиз десем, сен кантип өзүң акеңди тааныбайсың? Менден кийинки айылдан болот эле да Чубак ажы. Анан ошентип биринчи таанышып, Дамлага ишке кирип калганым ошондон болгон. 10-жылы ишке киргем. 10 жыл Дамланын 10 жылдан ашыгыраак 11 жылга жетпей жанында жүрдүм постоянно. Сүйлөмүңүздүн арасында машыгуудан келип калдым дериңиз. Демек, спорттун бир түрү менен машыгасыз. Ооба, мен спорт менен машыгат элем, дзюдоист болчумун. Ошол кезде студент болчумун. Анан Дамла мага сен дайыма ушундай адам эле Дамла. Сен мага немеңи алып кел, кайсы сабактар болот, кандай болот, мага убактыңды алып кел. Мен сага убакыт бөлүп берем дейт эле. Мен өзүмчө мындай сабактан качып же мындай алып барбаганга аракет кылат элем, бирок урушат эле, алып кел дейт эле. Анан мен сабактарым саат 8-де жазылып калса, үйүндө мени саат 7-де күтүп турат эле. 7-де келип, мени муфтиятка таштап кой, барып сабагыңды окуп кел, кайсы убакта бүтөт экен, анан мага келсең, анан дагы экөөбүз иштерди улантабыз дейт эле. Устаздын энергиясы кандай эле? Деги эле канчада жумушка барып, кайра үйүнө, үй бүлөсүнө саат канчаларда барчу эле? Дамла эртең менен эрте багымда окуп, анан бир аз эс алып, анан мен келип калчумун. Келип калганда китеп окуп аткан болот эле, сразу кийин чыга калат эле. Мен Дамланы күткөн убактым болбоду да, Дамла мени күткөн убактысы болду. Мен канча чоңдорду көрдүм, наоборот болду да. Дамла чыгат эле, чыгып кетип атканда немеде Көк Жарда жашайт эле, Көк Жардан муфтиятка келчекти китеп окуп келет эле. Анан ишине кирип кетет эле, кечке иштеп, анан Манас жаңырыгына барып, Манас жаңырыгынан кийин дагы студенттерге сабак берет эле. Дамла ушунчалык кичпейил болчу, азыр Калыс Дамланы көрүп атабыз. Калыс Дамла башкы студент шагирттердин бири да. Калыс Дамла ошогон көп канча студенттерге Дамла өзү келип, ишинен келип, аларга тамак ташып, өзү чайларды коюп, чай куюп берип, анан аларга кайра сабак берчү. Мен чарчаганыман башка бөлмөгө кирип уктап калат элем. Дамла аларга сабак берип, анан аларды узатып, анан мен кетчүмүн. Азыр Чубак устаздын видеолору балким Насаат медиадан көрүп каласызбы же телефонуңуздан кыска видеолор келип калабы? Көргөндө кандай абалда болосуз? Дамланы көргөндө көбүнчө ошол айткан адамдар айткандай көзүмө жаш келет. Дамла эл үчүн иштеп кетти. Постоянно менден биринчи келип сураганы эл эмне деп атат деп сурайт эле да. Постоянно эл эмне деп атат деп сурайт эле. Анан өзүмдүн ден соолугуна көп карай албай калды. Акыркы анга деле себеп Дамла 21 күн ооруду. 21-чи күнү ошо каза болду. Анда ошо биринчи эле жем түшүргөндөн кийин атаңа подарка башына кепканы кийгизип, колуна торту карматып,
сүрөткө тартып аласың. Ушул кызмат. Катуу жамандашып кетсең. Ошо 17-14 күндөрү врачка барыш керек болуп калды. Барганда мен башка жакта болчумун, ортодо жанагындай чектер коюлуп жетишпей калганыма Абдулла экөө барганда врач айткан экен. Жүрөгүңүзгө срочно операция жасаш керек. Сиз жасатпасаңыз болбойт десе, элдер ушинтип пандемияда место таппай атса жатканга мен кантип жүрөгүмө операция жасатып, больницада жата алам деп жасатпай койгон адамдар. Анан устазды WhatsApp'тан кантип жазышып турат элеңиз, айрыкча эмне темаларда сүйлөшөт элеңиз? Деги эле Чубак устазды сиз эмне деп сактачыңыз телефонуңузга? Мен Дамланы Азирети муфти деп сактачумун, бирок Дамла дечимин, постоянно Дамла деп айтчумун. Дамла өтө мондай кичпей эле адам эле, өтө жөнөкөй адам эле. Мындай тамашакөй нерселерди көп айтат эле. Мындай күлдүрүп көп нерсени жөнөтөт эле. Бир нерсени айтса дагы, ана мындай кылып койсоң, сен ушама билесиң деп коет эле. Анан мен күлүп ошону аткарат элем. Анан устаз менен сапарда көп жүрүп калдыңыз. Эң башы кайсыл жака чейин бардыңыз? Эң аякы сапарыңыз кайсыл жака чейин жетти? Дамла аябай мондай неме ысырап кылбайт эле Дамла. Ысырап кылганды, ошо китеп, башка нерселер алчу. Көбүнчө мен алыс сапарларга Россияга баргам. Андан башка көбүнчө Ошко барып келип турат элем. Андан алыс сапарларга Насаат Медиа Уланбайке барып жүрдү. Ал видеого тартат, ошо кызмат кылат депчи. Ошондон эле билсек болот, Дамла муфти убагында өзүнүн бир туугандары, атасы жада калса атасын дагы ажыга алып барган эмес да. Мен муфти болуп турсам, мага ошентип айтканы бар, машинада кетип атат. Атаңыздан досторум айтып атат, жөнөтпөйлүбү деп атат. Деди эле, мен муфти болуп турсам барган туура эмес болуп калат деп, Дамланын өзүнүн атасынан Дамла тирүү убагында ушул жака келген эмес. Устаздын үйүн башка үйгө көчүрүп атканда, муфтиятка китептерин көчүрүп атканда айрыкча кайсы китептерин алчы, анан кыргыздын китептерин көп окуган учурларын көрүп калчыңыз беле? Дамла бар жок китепти окучу. Кыргыздын тарыхын, Манасты, анан ким жакшы кыргыздын чыган жазуучулары жазган китептерин баарын сразу бир барып алчу. Анан Дамланын биз эртең менен кээде Дамла алыс жака сапарга учуп кетип атканда Бакамбаева проспекти Советскийби ошол жакта неме сатчу, оптум газета. Ошол жерден барып дайыма сразу жаңы чыккан свежий басылмаларын газетаны алып окуп турчу. Ишке кетип атканда, иштен келатканда. Анан өзү айтып калчу, мен ушул жакта окуп жүргөндө дагы мен ким келатса мага газета ала кел деп, ошо газетадан Кыргызстанды суктанат элем дейт эле да. Ошол менен мага мен Кыргызстанды көргөндөй болот элем деп, ошону ар бир адамдан ошону суранчу, Кыргызстандан эмне алып келейин десечи. Насаат Медианын негиздөөчүсү Улан акенин кол астында иштеп жүргөн Райым Байке дагы бир маек куруп атканда айтып калды эле да. Чубак устаздын жанында бир 7 жылдай жүрүптүрмүн, бирок бир дагы жолу сүрөткө түшпөптүрмүн депчи. Сиз деги эле Чубак устаз менен сүрөткө түшүп, үйүңүзгө ата энеңиз менен тааныштырып, батасын алган күндөрүңүз болгонбу? Ооба, менде андай болгон. Мен ал сүрөттөрдү чыгарбадым. Биз мындай жөнөкөй түшчүк. Дамла мындай жөнөкөй адам эле да. Анан ал сүрөттөрдү мен интернетке жүктөгөм келбеди. Анан мындай негизи жалпысынан Дамла менен чогуу футбол ойноп жүргөн, башка сүрөттөрдү анча-мынча чыгарып турат элем. Анан устазды акыркы сапарга узатууда жоопкерчиликти эң жогоркусун сиз аткардыңыз деп ойлойм. Деги эле ошол нерсени аткарууда сиз өзүңүз биринчилерден аткардыңызбы же бир туугандары сизди сунуштадыбы жайга коюуда? Мен биринчиден ошол күнү Дамланы акыркы ооруп атканда эң акырында мен барыптырмын, Дамла менен жолугуп атканда. Дамла көбүнчө ошол көп ойлонуп, көп кыжалатчылыктан кыйналып кетти, себептери. Ошондо мен Дамладан дайыма суранып, мен чет жака кетип атканда дубасын алып кетчүмүн. Именно ошол күнү билбейм, эмнегедир айткым келбеди, аябай ооруп аткан экен. Дамла мен айылга барып келейин, бирөөлөргө машина алып келип бердим эле, ошону жеткирип берейин деп айылга кетип аткам. Мен Чычканга келгенде, Чычканда өзү антенна тартпайт эле. Ошол именно мен ошол күнү тартып калганда мага таң калыштуу болду. Дамла кайтыш болуп кетти деди. Анан мен не кылайын десем, Асанажыга чалдым.
Дамланын досасына же. Мен не кылайын десем, биз Дамланы ошол жака алып бара турган болдук, сен бара бер деди. Баргандан кийин чындыгында адамдар көбү коркуп атышты. Мындай пандемияда каза болсо мындай жугат экен, андан кийин өлүп калат экен деген адамдар болду да. Анан мен Сырга акама айттым, Сырга ака, мен коем сиз менен дедим. Анан болду, анда экөөбүз коелу деди. Бирок ал жерден коем дегендер деле көп болбоду, бирок жаназага келгенде жат эле адамдар аябай көп болду. Биз коелу, биз көтөрүшөлү талашкандар аябай көп болду. Ал видеого түшкөн адамдар жаназа окулуп атканда, ал 3-төн 1 болчу да. Эмне себеп? Дамла коюлгандан кийин мен көрдүм, адамдар биз ары чыгып кетип алсак, бери келген адам көп болду да, тыгын болду адамчы. Ал видеого чыкканы 3-төн 1 эле адам болду. Жаназасына каза көп адам барды. Жерге коюп бүткөндөн кийин канча күн элестете албай, ишене албай, мындай жүрөгүңүз бир башкача абалда болуп жүрдүңүз? Бир 10 күндөй үйдө чыкпай жүрдүм. 10 күн үйдө чыкпай жүрдүм. Аябай кыйналып жүрдүм. Анан мен да ооруп калдыммы деп ойлосом, ошол жакта жакшы эжелерибиз бар эле, больницада иштеген. Жок, сен аябай ошо кыжалатчылыктан эле ошондой болуп атат деп, өмүрүмдө капельница алган эмесмин мен. Ошол убакта капельница алгам мен. Анан жана жайга берерде шам намазынын убактысы кирип, анан ичинен бир кызыл бир нурдай пайда болду деген нерсени да бир айтып берсеңиз. Ошол убакта 15 күн мурун пандемия баштар элек убакта мен айылда көп жүрүп калдым. Айыл жергесинде жаназа көп болот. Мисалы, Москвада улуу каза болсо деле айылга алып барып коет, кайсыл жакта болсо деле айылга алып барып коет. Анан ошондо 3 жаназага катышкам. 3 жаназага катышып, бизде айрыкча ушу түш убактысында коюлат да, 11-12лерде. 3 жаназага деген катышып монтип көрүп аттым, постоянно жаназа болсо калбаганга аракет кылам. Барып карасам, ичи караңгы болуп мондай коркунуч болот да. Анан кийин бир аз Дамла айтып калчу, ошо бир аз үйрөткөндөрүбүздү анча-мынча айтып койчумун. Бир аз мындай кылыңыз, андай кылыңыз депчи. Анан ошондо үчөндө тең мага мындай коркунуч болгон да. Дамланы жерге берерде ичине киргенде кызыл нур болду да, күн батканда кызыл нур болуп, бүт баары көрүнүп турду, эч бир мындай корку сезими жок. Анан сыртка чыксак уже капкараңгы да. Анан кийин ошондо санэпидстанциядан келгендер бизди чайкап, напор менен жууду. Ошондо капкараңгы болчу, аларды деле мен көрбөдүм да, мезди мынтип чачып жуугандачы. Анан устаз менен сапарда көп жүрүп калдыңыз. Деги эле устаз сиз менен жалгыз кетип баратканда эмнелерге ой жүгүртүп, эмнелерге акыл калчатчы? Деги эле радио окучу эле, же китеп окучу эле, же сиз менен бир темада бир байланышып барчу эле? Машинада баратканда Куран коюп угуп кетет элек. Өзү уйкуга кетип, мен дагы бир аз уйкуга тартып баштаганда акындардын айтыштарын коюп, анан ошону угуп кетчүк. Анан мен уйкум келип бир аз чарчап баратсам, артыма өтүп массаж кылып берчи. Массаж кылып берчи, далын укалап берчи. Анан жакшы нерселерди көп айтчу. Анан ушундай ниет кыл, сен ушул жерден бир жаңы түшкөн академиясындагы түшүп кетип атып дуа кыл деле. Мына ушул жерден буйрса биздин мечитибиз болот, академиябыз болот. Иншалла дуа кылып кой жеңиш дегенде кол көтөрүп дуа кылганбыз да. Ошондон кийин эле Дамланын ошол жерде академиясы түшүп калды. Чубак устаздын кайсы окуясын же болбосо кайсы бир сөздөрүн эстеп, кээде мындай көзүңүзгө жаш алган учур болот? Дамла айткан, иншалла сенден чыкпаса дагы балаңан жакшы инсан чыгат деген. Анан бул умрада жүргөндө Мадинадан Меккени көздөй келатканда купуя жүрдүңүз, ошол жерден бир 120 адамдын курсагын тойгузуп, бирок атыңызды атабадыңыз да. Анан умрадан мына эртең биз кетебиз деп атканда дагы бир купуя кылып адамдардын курсагын тойгузган учурларыңыз болуп атат да. Деги эле бул Чубак устазга багыштап согуу жетип калсын деген максатта кылып атканыңыз байкалып турат да. Ошондой нерселерди кылганда жашыруун кылганга биринчи очурда Аллах Тааланын ыраазычылыгы дейт. Анан кээ бир учурда ачык кылып атат, эмне элдерге үлгү болсун деп. Если ниетиң түз болсо, Аллахым өзү дагы кабыл кылып, анан элдерге дагы ачып коет экен да, ал нерсени. Анан бул жакшылык кылганымдын себеби дагы мен жакшы дагы досум бар да. Ошол дагы себепчи болот. Анан
ошентип кээде экөөбүз бөлүшүп ушинтип жакшылык иштерди кылып турабыз. Устаздын сизге белген белеги эсиңиздеби? Азыр кайсыл белекти үйдө алып ар дайым мындай сактап жүрөсүз? Дамланын постоянно окуп жүргөн жай намазы, дамланын допусу, анан дамланын кроссовкасы. Ошол жерде бир устаздын бир жыты калганын бир сезип, жүрөгүңүз менен сезе аласызбы? Ооба, ниет кылчумун. Дамланын жай намазын өзүм үй алсам, бир бөлмөсүн ошо дамланын намазкана кылам депчи. Аллахым ошондой ниетиме жеткирди. Кудай буюрса сизден Алла разы болсун. Буга чейин бир интервью бербей бизге бир берип, ичиңиздеги нерсенин баардыгын бир чыгарып алдыңыз. Кудай буюрса умра амалдарыңыз кабыл болсун. Сиздин аркаңыздан уулдарыңыз, кыздарыңыз Чубак устазга окшош белгилүү бир аалым, жок дегенде Куранды жатка билген бир хафиза, Куранды жатка билген мырзалардан болсун. Сизден Алла разы болсун. Рахмат, Аллахым разы болсун силерге да.